Салам достор, Кыргыз таамдары каналына кош келипсиздер. Достор, келгиле баардыгыбыз чогуу сиздер менен манты жасап баштайлы. Достор, биз биринчи камырын кылып алабыз. Биринчи камырына суу куйдум, 2 чоң пияла суу куйдум жана 2 чоң пияла сууга 3 чай кашык туз кошуп, жана 2 аш кашык өсүмдүк майын да коштум. Баардыгын жакшылап аралаштырып, анан 600 же 750 грамм un кошуп, камырды жууруп баштайбыз. Мантыга камырды кичине катуураак кылыш керек. Анткени ал тыныгып, өзүнө келип, жайылса да аябай жакшы жайылат жана бышканда камыры эзилбей бышат. Мынакей камырды жууруп алдым. Эми 20-25 мүнөткө тыныктырып коюп коем. Камыр тыныганга чейин биз фаршты аралаштырып алабыз. Бул жерде менде уйдун этин колдо турадым жана пияз, капуста. Картошканын ордуна мен капуста коштум. Анткени калориясы азыраак болот. Жана татымына жараша туз жана өзүңүздөргө жаккан специяны кошосуздар. Баардыгын жана өсүмдүк майын баардыгын жакшылап аралаштырып, мынакей биздин фарш да даяр. Аралаштырып, эми биз камырды жаганга киришебиз. Мынакей биздин камырыбыз да тыныгып, жаганга аябай ыңгайлуу болуп калды. Мынакей өзүңүздөр да көрүңүздөр. Камырды да жайып баштадык. Камырыбыз эч жери жыртылбай, аябай жакшы жайылып жатат. Мынакей камырыбызды жайып алып, эми аны өзүбүзгө керектүү чоңдукта кесип баштайбыз. Эми ар бир камырды жайып, ага фарштарды салып баштадык. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай кылып камырды түйүп чыгабыз. Бул мантыны түйгөн ар кандай түрлөрү бар. Эгерде кааласаңыздар, эмкиде да көрсөтүп берем. Мынакей достор, мантыны да түйүп алдык. Эми батотто 40-45 мүнөттө бышырып алабыз. Мынакей биздин мантылар да даяр. Аябай даамдуу, аябай аппетиттүү болду. Камыры эзилбестен аябай жакшы бышты.
мынакей азыр тарелкага салып кезип көрөбүз. Мына ичиндеги согу менен аябай сочный болду. Достор, видеону акырына чейин көрүп, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде рецепт жакса, анда класс басып, каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.